Алтайдан Ак деңизге чейин биздин бабалардын аттарынын туяктары тийген жерлер. Trails of Nomads экспедициясы ата-бабалар баскан жолду басып өтмөкчү. 3 жылга созулган саякат батышка бет алды. 21 кылымдын зыяратчысы окумуштуулар тобу менен 40тан ашуун мамлекеттерде болду. Чоң саякаттын окумуштуудай окуяларын Trails of Nomads көрсөтүүсүнөн көрө аласыздар. Бүгүнкү көрсөтүүдө Манас Баатыр кыпчак болгондугун кандай материалдар тастыктайт? Эмне себептен атактуу эпосто башкы каармандын 19 жаштан 49 жашка чейинки 30 жылдык өмүрү жазылган эмес? Көпчүлүк кыргыздар өздөрүн кыпчактардан тараганбыз деп эсептешет. Бирок өлкөнүн тарыхында бул жазылган эмес. Бул эмнеге байланыштуу? Жеке адамга тиешелүү эмес. Бул бүтүндөй бир элдин жүрөгү. Ошондуктан аны өзү каалагандай чечмелөөгө эч кимдин укугу жок. Бардыгы толук бойдон урпактарга жетиши керек. Тилекке каршы дайыма эле мындай боло бербейт. Чындык көп учурда адамдын эки жүздүүлүгүнүн көлөкөсүндө кала берет. Ошол себептен Trails of Nomads экспедициясынын башкы максаты тарыхтын актай барактары, өткөндүн белгисиз сырларын ачуу менен азыркы замандаштарга жана келечек урпактарга чындыкты жеткирүү болуп эсептелет. Буга чейин окумуштуулар Монголиядагы бабалардан калган тарыхый эстеликтерди изилдешти. Эми казакстандык изилдөөчүлөрдүн кийинки багыты Кыргызстан болмокчу. Кыргызстанда 200 мыңнан 250 мыңга чейин Кыргызстанда өздөрүн кыргыз кыпчактар деп атаган 200-250 миңге жакын адамдар жашашат. Алар негизинен Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында. Ош, Жалал Абад. Казактар менен кыргыздар баяртадан бери ынтымак менен биримдикте жашап, эгиз бир туугандардай болуп калышкан. Казактар менен кыргыздардын сырткы келбеттери дагы абдан окшош жана турмуш тиричиликтери менен каада салттарында айырмачылыктар дээрлик жокко эсе. Ошондуктан эки элдин тарыхы дагы бири-бири менен тыгыз байланышта. Кыргыздар дагы Отукенден Мажарстанга чейинки ийри аймакты ээлеп жашап келишкен. Әлемге тарыдай шашырап кеткен түрк халыктары бар. Туган тамыры бир, тагдыры бир. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча көп сандаган түрк эли жашайт жана алардын тарыхы менен түп тамыры бир. Бирок бардыгын бириктирип негиз болгон уруулар бар. Бул биринчи кезекте албетте кыпчактар. Алар түрк бир туугандар арасында башкирлер, ногойлор, татар, өзбек, азербайжандар, ал турсун славян, венгр жана башка көптөгөн элдердин арасында болушкан. Кыргыздардын арасында дагы кыпчактар бар. Кыргыздардын баатыры Манастын ата тегин карап көрсөк, ал дагы кыпчактардан чыккан экен. Анын чоң атасы Жакыптын атасы Ногой болгон. Кыпчактар кыргыз мамлекетинин негиздөөчүлөрүнүн бири болуп саналат. Атасы Жакыптын акеси Ногай, ал өзүнүн руу Кыпчак дейт. Азыр кыпчактар кыргыз элинин негизин курауучу тайпанын бири. Trails of Nomads илимий экспедициясынын мүчөлөрү Бишкекке жетери менен биринчи кезекте Борбордук аянтта жайгашкан Манас Баатырдын эстелигине барышты. Бул Бишкектеги Манас Баатырга арналган экинчи монумент. Ал эми биринчи эстелик Борбордогу филармониянын алдында орнотулган. Манас Баатыр кыпчак уурусунан чыккан. Акыркы убакта түрк тилдүү мамлекеттердин окумуштуулары ушундай пикирди карманышууда. Мындай божомол кайдан келип чыкты? Бул фактыны кандай материалдар далилдейт? Бул суроолорго жооп берүү үчүн атактуу саякатчы Сапар Исқақов жергиликтүү окумуштуулар менен жолугуп бул теманы талкуулады. Человек, который собрал все кыргызов вместе. Биз Манас Баатырдын кыргыздарды бириктирип, көз карандысыз мамлекет курган адам катары эсептейбиз. Бирок мындай адам чын эле жашаганбы? Айтуу кыйын. Эгерде Манас эпосунун улуулугу эмнеде экендигин айта турган болсок, бул тарыхтын ири казынасы. Ал миңдеген тарыхы бар адамдардын чыгармачылыгын өзүнө камтыйт. Эпос көп убакыттан бери, көптөгөн кылымдар бою муундан муунга өтүп, биздин күнгө жетип отурат.
Манас эпосы кыргыздарга таандык деп эсептелгени менен бул бардык түрк элдери үчүн бирдей бабалардын мурасы. Андагы бардык окуялар атактуу көк түрктөрдүн заманынан башталат. Өткөн кылымда жашаган түрк таануучу Павел Фалевдин пикиринде Манас 9-кылымда пайда болгон. Окумуштуу бул чыгарманы Орхон жазмалары менен салыштырат. Көрүнүктүү казак жазуучусу Мухтар Ауезов көрүстөн ташка чегерилип калтырылган кул тегиндин эрдиктери элдик ооз-эки чыгармачылыктын негизинде бизге жетсе бир топ көлөмдүү болмок деп божомолдогон. Азыркы күндө Манас таануучулар бул версияларды изилдешүүдө. Ошол себептен Манастын өмүрүндөгү кызыктуу жаңы фактылар белгилүү болууда. Манастын өзүнүн тугулган жери Манас азыркы Батыш Кытайдын аймагындагы Ушарал деген жерде төрөлгөн. Кытайдын Ушарал деген жеринде болот. Түрколог Гламиддин Абдирахманов эки топтомду улуу өлкөнүн урпактары аттуу китеп жазып чыгарган. Анда окумуштуу Манас Баатырдын өмүр таржымалын толук түшүнүп, ачып берүүгө аракеттенген. Ал Баатырдын урпактары дагы бар деп божомолдогон. Ал эми Манас азыркы күндө Батыш Кытайга таандык жерде төрөлгөнү эпостун өзүндө сүрөттөлүп жазылган. Манас Артыктын уулу. Анын чоң атасы Карахан. Карахандын уруусу Оразайдан тараган. Анын туулган мекени Алтай жергеси. Манас эпосунун башталганында эле калмактар келип Андижанды чапты дейт. Андижанды чапты. Ушул Андижан башкача айтканда кыргыздардын борбору болду деп. Манас эпосунун башында калмактар келип Анжиянды кыйратышканы тууралуу айтылат. Анжиянды кыргыздардын борбору деп дагы аташат. Бирок минтип айтуу эрте. Ал кыпчактардын борбору болгон. Окумуштуу Бобожон Гафуров өзүнүн 2 томдуу Тажикон китебинде Андижан Түбөйхан тарабынан негизделген деп жазат. Ал эми Түбөйхан бул Манастын бабасы, анын чоң атасы болгон. Калмактардын Анжиянга кол салуусунан кийин жергиликтүү калк туш-тушка жер которуп кетет. Алардын бир бөлүгү чыгыш Кытайга кетип, Манас ошол жерде төрөлгөн. 2 ата өткөн бабасы. Мына ушул Андижан шаарына калмактар келип баскандан кийин, ушул жердеги Андижандагы башкача айтканда элди төгөрөктүн 4 бурчуна айдады. Мына ошонун бир бөлүгү казыркы Кытайдын басып чарабына барганда, ошол жердеги кыргыздардын атынан Манас туулду. Манас Батыш Кытайда төрөлгөндүгүн казак жазуучусу Мухтар Ауезов дагы тастыктайт. Анын пикиринде уйгурлардын саясий бирикмеси, башкача айтканда Отукен өрөөнүндө негизделген бириккен түрк каганаты Манас баштаган кыргыздардын кысымынан улам кыйраган. Бирок чындыгында каганатка кол салган баатырдын аты жазма булактарда сакталып калган эмес. Кыргыздар бириккен түрк каганатына күтүүсүздөн кол салган. Жеңишке жеткенден кийин алар бул жерлерди таштап, Орто Азияны көздөй кетишет. Бул маалыматтардын баарын Trials of Nomads экспедициясынын мүчөлөрү Монголияда жүргөндө чогултушкан. Ал эми Манас Баатыр эпоста сүрөттөлгөндөй, бул жолду 17-18 кылымдарда Анжиянга кайтып келип, өз жерин душмандардан бошоткон. Анжиян тууралуу айта турган болсок, бул шаардын тарыхы болжолду 9-кылымдан башталат. Алгач ал Андукан деп аталган. Бул тастыкталган фактылар менен далилдер Манас Баатыр ойдон чыгарылган каарман эмес, чындыгында эле жашап өткөн адам болгондугунан кабар берет. Манас эпосунда айтылат. Onun әкесінің ағасы Жақып. Ол Манас эпосунда мындай деп айтылат. Анын атасынын агасы Жақып Асендерден чыккан. Ал эми Тугыр хан жана Боняк хан Асен алардын чоң аталары болуп саналат. Көпчүлүк булактарда Манастын уруусу Кыпчак болгон деп айтылат. Солардың арғы атасы бар есептелет. Көп жерде Манастың тайпасы Кыпчак тайпасы екені айтылат. Бириккен түрк каганатынын тушунда анын башчыларынын бири түрк тилдүү урууларды Манихей динин кабыл алууга мажбур кылган. Бирок бул дин болгону 10 жылга жакын убакыт гана кармалат. Себеби теңирге сыйынган жергиликтүү калк буга каршы чыккан. Бирок кыргыздар манихейчиликти тутунушкан. Бириккен түрк каганаты кыйрагандан кийин кыргыздар азыркы Кыргызстандын аймагына көчүп келишип, ошол жерде бул динди таратышкан. Ал бул жерде 100 жылга жакын убакыт өмүр сүргөн. Бул дин Манаска кандай тиешеси бар экендигин айта турган болсок, Манихей дининде Манас бул Кудайдын аты. Как бы происходит от слова ману.
Ману это Манастын аты айрым булактарга караганда Мано деген сөздөн келип чыккан. Мано бул манихейчиликте Кудайдын аты. Кыргыздар көп убакыт зороастризмде бакшычылыкты карманышкан. Кудайдын аты өзгөртүлүп, эпостун башкы каарманы Баатыр Манастын аты келип чыккан болушу мүмкүн. это имя же тоже перенесли на этот собирательный образ героев. Мекенинен алыста жүргөн адамдардын туулган жерине болгон сүйүүсү, сагынычы оттон дагы ысык болот деп коюшат эмеспи? Ал эми ата мекенинен өз эркине каршы алыстагандардын кусалыгы эки эсеге көп болот. Эгерде мекенине кайтууну самаган калктын кыялын жүзөгө ашырууга кудурети жеткен Баатыр төрөсү, ал жогорку сый-урматка татып, ал эмес Кудайдын дагы ысымын ыйгарышат. Манасты дагы ошол себептен Кудайдын атынан аташкан. Манас бул биздин Гималай тараптагы динге ишенүүчүлүктө көп кудайлуулукта бул күчтүн адилеттүү. Манас бул Гималай аймагындагы бут-парас дининде күч менен адилеттүүлүктүн кудайы болгон. Ошол себептен мекенинен алыста жүргөндөр аталган кудай жаңы төрөлгөн ымыркайга күч берип, элди сактап калсын үчүн Манас деген ысым беришкен. Буга күч бер, адилеттүүлүк күч бер. Ушул элди куткарып кала турган, ушул жерде бала болсун деп, мына ушундай тилек менен пайда болгон бала. Ошол Манастын атын атып калган себеби ошол. Калктын кыялын орундаткандар эч качан элдин эсинен чыккан эмес. Баатырлар дайыма урмат сыйга татышып, жогорку орунда болгон. Алар көз жумган учурда бүтүндөй журт аза күткөн. Манас эпосунун пайда болуу тарыхы дагы Баатырга аза күтүү менен байланыштуу болушу мүмкүн. Кошо кыры ооздон оозго өтүп, айылдан айылга тарап жайылган. Убакыт өткөндөн кийин кошо кыры жаңа окуялар менен толукталып, көлөмү кеңейген. Ал уламыштын сапаттарына ээ болгон. Манаста дагы бир нече кошо кырлары бар. Мисалы Көкөтөй менен коштошуу, Алмамбеттин Чубак менен коштошуусу, Манастын Алмамбет менен коштошуусу. Бул кошо кырлары баштапкы жайылтылган варианттарга кошулган болсо керек. Ошондуктан окумуштуулардын божомолунда Манас чындыгында жашаган эмес. Ойдон чыгарылган Баатырдын пайда болушу элдин туулган жерине кайтууга болгон үмүтү менен байланыштуу болгон. Энди эпостордон барып туруп Андыжан шаарыны бул 18-19 жашында алган болсо, 49 жыл ортасындагы окуялар жок. Эпоста Анжиан шаары 18-19 кылымдарда басып алганы айтылат. Ал эми Баатырдын 49 жашка чейинки өмүрү сүрөттөлгөн эмес. Башкача айтканда 30 жыл бою Манас тууралуу эч кандай маалымат жок. Ал эми 49 жашында ал өзүнүн жакындары менен Талас жергесине көчүп келет. Ошентип эпос уланып кетет. Биз бул маалыматтарды талдап азыркы күндө Манастын урпактары жашашат деген бүтүмгө келдик. Иликтеп отуруп, мына ошону биз азыркы күндө Манастын урпактары бар деп, дәл деп чыктык. Манас Баатырдын сөөгү Талас жергесине коюлган. Тагырагы Таластын түндүк чыгышында 13 чакырым аралыкта жерге берилген. Манастын күмбөзү Таш арык кыштагынын жанында, Кароол чоку тоосунун этегинде жайгашкан. Уламыш боюнча Баатырга бул жер жага турган. Манас каза болгондон кийин анын жубайы Каныкей Баатырдын күмбөзүн дал ушул жерге жайгаштырууну буйруган. Баатырдын сөөгү ушул жердеби? Ал чындыгында ушул жерге коюлганбы? Азырынча бул белгисиз. Археологдор бир нече ирет казуу иштерин жүргүзүп, бирок мындан майнап чыккан эмес. Кыргыздардын бир уламышында Манастын сөөгү үңкүрлөрдүн бирине жашыруун коюлган деп айтылат. Муну менен Баатырдын коюлган жерин душмандардан жашырууну көздөшкөн. Башка бир версия боюнча Баатырдын жубайы Каныкей Амалкөйлүккө барып, күмбөздүн бооруна бул жерде белгилүү аял коюлган деп жазып коюуну буйрганы бар. Чындыгында эле окумуштуулар мындай жазууну табышкан. Анда Абубакинин кызы улуу урматтуу Канизек айым деп жазылган. Муну менен катар археологдор бул эстелик 1334-жылы тургузулганын аныкташкан. Буга карабастан калк күмбөздү Манас Баатырга таандык деп эсептеп келет. Эл ичинде улуу адамдар бир жерде төрөлүп, миңдеген жерлерде көз жумат деген макал бар. Манастын күмбөзү 1994-жылы оңдолуп түзөлүп, ал эми 1995-жылдан бери ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган. Ошондой эле Манас эпосу дагы бул уюмдун материалдык эмес баалуулуктар тизмесине киргизилген. Эпостагы үч кезеңди карайтын болсак, онда біз
Эгерде эпостагы 3 мезгилге кайрыла турган болсок, анда биз 9, 12, 15 жана 18 кылымдарга туш болобуз. Мында бүтүндөй кыргыз эли, ошондой эле кыпчактардын дагы тарыхы камтылган. Кыргыздардын тарихы, onun içinde кыпчактардын тарихы кеткен. Биринчилерден болуп эпостун жазма вариантын көрүнүктүү казак окумуштуусу Чокан Валиханов жүзөгө ашырган. Манас эпосуна экинчи демди башка казак окумуштуусу Алкей Маргулан берген. Ал эми Манасты советтик өкүмчүл бийликтин таасиринен улам толук жоголуп кетүүдөн белгилүү казак жазуучусу Муктар Ауезов сактап калган. Кыргызстанда Манас школу болгон. Манасчылардын школу. Onun içinde мынау тарихта калган Кыргызстанда Манас таануу, Манасчылар мектеби болгон. Токтогул акын тарыхта сакталып калган. Манас дүйнөдөгү эң чоң эпос болуп саналат. Анын көлөмү 500 000 сапка жетет. Манасчылар эпосту бир нече ай бою айтышат. Манас эпосу адам затынын көрүнүктүү жетишкендиги катары Гиннестин рекорддор китебине киргизилген. Мынау үлкөн дүние жүзүндөгү жетиштерди эсептейтин Гиннес китабына кирди. Эпостун 11 варианты белгилүү. Жыйнак 1 200 000 саптан турат. Мындай көлөмдүү эпостук чыгарма дүйнөдө башка жок. Ал Шахнамеден 5 эсе, Илиададан жана Гомерден 40 эсеге көлөмдүү. Мына ушундай ири чыгарма ооз-эки айтылып, мунун негизинде искусствонун жаңы түрү манас айтуу өнөрүн жараткан. Мындай адамдарды манасчы деп аташат. Современные есть рэперы. Также Манасы читается речитативом, есть специальная мимика лица, движение. Манас эпосын жатка айткан адамдар бар. Бул заманбап рэпчилер сыяктуу. Алардын өздөрүнүн аткаруу ыкмасы бар жана бул өзгөчө кыймыл аракеттер менен коштолот. Манасчылар бир нече саат, бир нече күн, ал эле эмес, жумалап дагы тынымсыз манас айтуу жөндөмүнө ээ. Саякбай Каралаев эң атактуу манасчылардын бири. Ал 2 дүйнөлүк согуш учурунда Москваны коргоодо жоокерлерди манас айтуу менен чабуулга шыктандырган. Ал жумалап тамактанбастан жана суу ичпестен эпосту айта алчу. Читал эпос Манасу. Бишкекте филармониянын имаратынын алдындагы Манас Баатырдын мемориалдык комплексинде Саякбай Каралаевдин айкели тургузулган. Ал көптөгөн манасчылардан айырмаланып эпосту башынан аягына чейин жатка билген. Анын аткаруу вариантында Манас Баатырдын урпактарынын 7 мууну, анын дүйнөгө келиши, бала чагы, Алтайдан Ала тоого көчүп келиши, кандуу салгылаштары, үй бүлөсү жана уулу Семетей менен небереси Сейтектин эрдиктери тууралуу айтылат. Муну менен катар эпосто бүтүндөй түрктөрдүн жана казактардын дагы тарыхы камтылган. Мисалга эпосто Жыланды жергесинде көп түрктөрдүн кытайлыктар менен ири салгылашуусу болгону тууралуу айтылган жери бар. Казактар менен кыргыздар биригишти. Кытайлар үчүн бул аламат. 6000 аскер бириккенде кытайлар курчоодо калды. Жыланды суу жергесинде түрктөр чогулушту. Алар биригишти. Азыр Жыланды суу жергеси жок. Анын аты Түркүбаш деп аталат. Түркүбаш бул түштүк Казакстандагы Түлкүбаш аймагы. Казак тилинде р жана л тамгаларынын алмашып калышы көп тараган көрүнүш. Бул тууралуу түрк сөздүгүн оңдоо менен алектенген Махмуд Кашкари дагы жазган. Ошол себептен Түлкүбаш аталышын Түркүбашка алмаштырып, калк отурукташкан жерге тарыхый аталышын кайтарып берүү маселеси көтөрүлүп келет. Бул мисал казактар менен кыргыздардын тамыры бир экендигин дагы бир жолу далилдейт. Мен айтам, кыргыздардын пайда болуусу бул тикелей кыпчактардын күчүнүн таасири менен пайда болду. Бул чоң илимий ийгиликтөөлөрдө шыкты. Кыргыздардын тарыхый майданда пайда болушу кыпчактардын аркасы менен ишке ашкан деп айтып жатам. Бирок бул факту көңүл сыртында калтырылып келген. Совет мезгилинде кыргыз тарыхчылары Санкт-Петербургда кыргыздардын келип чыгышы тууралуу китепти басып чыгарууда кыпчактар тууралуу бардык маалыматтарды өчүрүп ташташкан. Бирок башка бардык тарыхый кол жазмаларда жана документтерде кыргыздар кыпчактардан тараганы айтылат. Буга карабастан ага маани берилбей, китеп кайрадан Кыргызстанда басылып чыгарылган. Мен буга абдан капа болдум. Бирок бизде тарыхты бурмалаган учурлар көп эле кездешет. Китап чыгарып, мен ошондон катуу капа болдум. Ошондуктан биздин Кыргызстанда дагы, башка элдерде дагы ушундай ушу тарыхты бурмалаган факторлор өтө көп. Кыргызстандын азыркы аймагы түрк урууларынын урпактары жыйнактуу жашаган жерлердин бири. Өз убагында бардык түрктөрдү кыпчактар башкарышкан. Албетте, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизделип, калыптанышына алар бир топ роль ойношкон. Азыркы күндө Баткен, Ош, Жалалабад, Анжиан, Наманган жана Ферганада өздөрүн кыпчак деп эсептеген адамдардын саны көп. Бул экспедициянын Кыргызстанга болгон сапарында белгилүү болду.
Биз Trials of Nomads илмий экспедициясынын Кыргызстанга болгон сапары тууралуу сөзүбүздү кийинки берүүдө улантмакчыбыз. Сиздерди бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн акылман окумуштуусу Юсуп Баласагын жана улуттук боштондук кыймылынын башчысы Кенен Сарыхан тууралуу кызыктуу фактылар күтмөкчү.